Эми эмне болот? Уят эмеспи? Эми уялбай, ачык эле адамдар бирин-биринин уят жерлерин карашабы? Эми адамдардын баары жылаңа чабалда калышабы? Эми эмне болот? Азыр силерге мына ушул видеону көрсөтүүдөн мурун сөздү башынан баштайлычы. Дегенде 2020 жыл аламаттары менен коркунучтуу кирип келди. Ойго келгис бале апааттар менен 2020 жыл башталганда эле миллиондогон элдердин баарысы акыр заманды күтүп калгандай абалда калышты. Баарыбыздын эсибизде калгандай эле 2012 жылдын 21 декабрында дүйнөнү караңгылык каптап, ааламдын жашоосу бүтүп акыр заман келет дегенде майя цивилизациясы дүйнөгө жар салган эле. Мына ошол кезде дүйнө жүзүн бүткүл адамзатты кандай коркунучтуу апааттар күтүп турганын болжолдоп чыгышкан эле. Алардын болжолунун бири дүйнө жүзүн коркунучтуу топон суу каптап, жер бетин суу басып жок болот дешкен эле. Алардын айтымында мындай кубулуш 1000 жылда гана бир жолу кайталанат. Мына ошол себептүү ааламдагы планеталардын баардыгы бир мончокко тизилген шуруу сыяктуу катары менен тизилип калат. Ааламдардын орбиталарынын баарысы айланып жүрүп бир катарга тизилген күн мына ушул 2012 жылдын 21 декабрына туш келет деген болжолдуу тыянактарды жар салышкан. Ал эми планеталардын бир катарга тизилүүсү миллион жылдарда гана бир жолу кайталануучу кубулуш. Качан гана планеталар бир катарга тизилген кезде алардын орбитасы, планеталардын баарысы өзүнүн орбитасынан чыгып кетүү коркунучтарын жаратат. Эгерде кокус планеталар өзүнүн орбитасынан тайып чыгып кетчү болсо, анда планеталар бири-бири менен кагылышуу коркунучтары жаралат. Мына ошол кезде күн системасындагы баардык планеталардын баарысы өзүнүн огунан тайып, орбитасынан чыгып кетчү болсо, анда планеталардын баары бири-бири менен кагылышуусу башталат. Орбитасынан чыгып кеткен планеталар аргасынан бири-бири менен кагылышып кеткендиктен, алардын сынык калдыктарынын баарысы жер бетине учуп келип түшө турган болсо, анда мына ушундай коркунучтуу аламаттар кирип келет. Башка планеталардын кагылышуусунун жыйынтыгында алардын сынык калдыктары жер бетин көздөй катуу ылдамдыкта сызып келе жаткандыгын көрө алабыз. Азыркы учурда биз жашап жаткан жер планетасынын коргоочу аба катмары бар. Мына ошол коргоочу аба катмары асмандан сырттан келүүчү зыяндуу нурлардан, астероид, метеорит сыяктуу майда таштар жана башка жылдыздар же планеталардын сынык калдык муздарынын баарысын жер бетине жеткирбей күйгүзүп жиберүү мүмкүндүгүнө ээ. Мына ушул себептүү биз кээде асманды караган чакта кандайдыр бир жылдыздардын ылдамдык менен жер бетине күйүп түшкөндүгүн көрөбүз. Асмандан жерге карай келе жаткан астероиддин көлөмү ушунчалык деңгээлде кичинекей болгондуктан аны жерге жеткизбей эле асмандан эле күйгүзүп жок кылууга үлгүрөт. Мына ал эми жерге карай келе жаткан таштын көлөмү ушунчалык деңгээлде чоң болсочу, анда эмне болот? Анда албетте жердин коргоочу аба катмары ал келе жаткан ташты күйгүзүп жок кылууга үлгүрбөй калат. Жыйынтыгында баягы таш жер менен кагылышкан кезде түшкөн жердин чаңы асманды карай сапырылат. Бул дагы өтө кичинекей эле көлөмдөгү астероид жерди ушунчалык чаңын асманга сапырып жиберсе, андан дагы чоңураак астероид жерге кулап түшсө эмне болот? Шомдук деп. Жердин коргоочу аба катмары мына ушундай чоң көлөмдөгү астероидди күйгүзүп жетишпей кала турган болсо, ушунчалык деңгээлде чоң көлөмдөгү астероид жерге кулап түшө турган болсо, анда жердин чаңы жөн эле асманга сапырылып кетпестен, жер ушунчалык деңгээлде катуу силкинип, өзүнүн огунан тайып чыгып кетүү коркунучу дагы жаралат. Эң эле коркунучтуусу, мунун баары курулай жөн эле сөз эмес. Анткени чындап эле жакын арада жер шарына бир коркунучтуу чоң астероид учуп жакындап келүүдө. Бирок бул нерсени азырынча калктан жашыруу максатында элдерге ачык айкын айтыша элек. Себеби дегенде жер бетин көздөй учуп келе жаткан метеориттин чоңдугу жердин көлөмүнүн жарымын чалып келет. Мына ошондуктан алар өздөрү дагы эмне кылаарын билишпей, айлаларын таппай жарга такалып турган кезде эми эмне болот? Жакын арада дагы кандай коркунучтар күтүлүүдө? Деги эле адамзатты эмне күтүүдө? Жер шарынын абалы кандай болот? Деген суроолорго жооп алуу үчүн сөз башынан болсун, эмне себептен бул нерселерди бизден жашырып айтышпай келишет? Деги эле жалпы адамзаты эч нерсе билбей жүргөн кезде, биз эч нерсе билбей жүргөн чакта чындыгында эле кыямат кайымга аз калдыбы?
жана анын кандай белгилери боло баштады? Деги эле бизден эмнелерди жашырып келишүүдө? Стоп. Токтой тургула. Ушул жерден токтогула. Мейли. Адамдардан жашыруусун жашырсын. Эмнени жашыргысы келсе, ошонун баарын жашырсын. Адамдарга айтпай эле коюшсун. Мейли, бул нерселердин баарына фантастика деп ишенбей деле коелу. Бирок токтогула. Бул нерсе ыйык Кур'ан-ы Каримде барбы? Деги эле кыямат кайым, акыр заман чындыгында эле жакынбы? Жакында эмне болот? Кыямат кайымдын майда белгилеринин баары болуп калганбы? Чындап эле жакында кыямат кайым башталабы? Мына ушул тууралуу сүйлөшөлү. Келгиле. Булар калпайтса калпайтышсын, жашырса жашырышсын. Адамдардан эмнени жашырса, ошонун баарын жашыра беришсин. Бирок биз ыйык Куранды карап көрөлү. Биз чыныгы акыйкатты, Аллах Тааланын өзүнүн айткан эскертүүсүн карап көрөлү. Эгерде байкай турган болсок, күндөр өткөн сайын, айлар өткөн сайын, жылдар өткөн сайын, жылдан жылга ааламда эмнелер гана боло баштады? Мунун баары кыяматтын белгилери. Демек, кыямат кайым өтө жакын калдыбы? Буга чейинки чыгарылыштардын баарысында биз кыямат кайымдын белгилеринин баарысын төкпөй чачпай айтып бергенбиз. Ал эми азыр болсо, мына ошол кыямат кайымдын качан болоорун, чындыгында кыямат кайым акыр заман кандай болоору тууралуу кой жүгүртүп ыйык Кур'ан-ы Каримди карап, Аллах Тааланын айткан эскертүүлөрүн байкап кой жүгүртүп көрөлү. Эскертүү момундарга, эскертүү ыймандууларга пайда берет. Аллах Таала дагы мына так ушул видеону көрүүгө себепчи болгон экен. Мына ошондуктан силер дал ушул видеону көрүүдөсүңөр. Силер чындыгында кандай бактылуусуңар? Бул нерсени көрбөй, Аллах Тааланын эскертүүлөрүн укпай өтүп кеткендери дагы бар. Эгерде азыр силердин жүрөгүңөр согуп турган болсо, анда эч убакта өкүнүүгө кеч эмес. Анда Аллах Тааладан кечирим суроого, Аллах Таалага жалбарууга, Аллах Тааланы таанып, ага жакындоого эч убакта кеч эмес. Мына ошондуктан бул видеого жакшылап маани берип, байкап туруңуз. Кыямат кайым кандай болот? Азыр биз баарын өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Чындыгында ааламда, дүйнө жүзүндө кандай гана ааламаттар, кандай гана жаратылыш кырсыктары, кандай гана коркунучтуу учурлар көп болуп баратат. Барган сайын көйүп, жердин булуң бурчунда ар кандай кырсыктар. Мурдагандай эле, мурда баары жакшы болчу. Мурда ааламда жаратылыш кырсыктары, ар кандай бале апааттар аз гана болчу. Ал эми азыр кандай болууда? Азыр ааламда эмнелер гана болууда? Жаратылыштын ар кандай бале кырсык апааттар, дүйнөнүн булуң бурчун каптаган бороон чапкын суу ташкындар, куюндар, чагылгандар, жер титирөөлөр, буга чейин болуп көрбөгөндөй оору сыркоолор. Мына ушул нерселердин баарысын кааласак да, каалабасак да өз көзүбүз менен бүгүн көрүп туюп турабыз. Мына ушул нерселердин баарысын кааласак да, каалабасак да көрүп атабыз. Мына ушул сыяктуу эле биз кыямат кайымды дагы көрөбүз. Ал эми кыямат кайым башталса эмне болот? Кыямат кайым кандай болот? Мына так ушул тууралуу азыр ой жүгүртүп көрөлү. Ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала эмне дейт? Акыр заман кыямат кайым тууралуу ыйык Кур'анда эмнелер жазылган? Чыныгы акыйкат кайда? Мына ушул тууралуу дал ушул видеодо сүйлөшөбүз. Кыямат кайым бул Аллах Тааланын улуу соту. Ар бир адам, бардык жандык жооп берүүчү күн.
Ал эми бул акыйкат тууралуу Аллах Таала ыйык Куранда дагы эскертет. Инсан өлгөндөн кийин кайра тирилте албайт деп ойлойбу? Чындыгында биз алардын манжаларынын учунан бери өз калыбына келтирип, кайрадан тирилтип коюуга кудуреттүү затпыз деп Аллах Таала ыйык Курани Каримде эскертет. Мына ушул жооп берүүчү күндөн, кыямат кайымдан, эртеңки сурак күнүнөн эч ким эч жака качып кутула албай турган күн. Анткени Аллах Таала кыямат кайымдан кийин өлгөндөрдүн баарысын кайрадан тирилтип, ар биринен сурак алуучу күн. Кыяматтын качан болоору белгисиз, бирок күндүн батыштан чыгышы менен башталат. Ал учурда баягы Яжуж Мажуж коому жана Даджал аттуу кыяматтын чоң белгилери үзүлгөн мончок суруу сыяктуу биринин артынан бири чыга баштайт. Бирок ал убакта баары кеч болуп калат. Себеби дегенде адам чайнап жаткан нанын жутканга дагы жетишпей калат. Себеби мына ушул кыямат кайымга аз эле убакыт калгандыгын жана кыямат кайым капысынан кирип келээрин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы эскерте кеткен. Акыр заман кыямат кайым капысынан кирип келет. Мына ошол кезде адам баласы чайнап жаткан оокатын жутканга дагы жетишпей калат. Мына ошол кезде Аллах Таала баягы чоорун кармап турган Исрафил алейхиссалам периштеге сурнайды чалууга уруксаат берет. Ал эми Исрафил алейхиссалам бул периште акыр кыяматта сурнай чалуу үчүн гана жаратылганын баарыбыз эле жакшы билсек керек. Бул периште көз дагы ирмебестен Аллах Тааланын буйругун гана күтүп турган периште. Себеби Аллах Тааланын буйругун өткөрүп жиберүүдөн коркот. Ал эми качан гана сурнайын чалган кезде бардык аалам кыйроого учурай баштайт. Ал чоордун үнү ушунчалык ачуу жана коркунучтуу болгондуктан бүткүл аалам титирип, өзүнүн огунан чыгып, чаң асманга сапырылып кетээрге чейин жетет. Мына ошол кезде буга чейин болуп көрбөгөндөй жер титирөөлөр, бороон чапкындар, суу ташкындар башталат. Ал сурнайдын үнү ушунчалык ачуу жана катуу болгондуктан бардык жандын кулактарын жарып кетет. Мына ушул коркунучтуу күнү адамдын жүрөгү оозуна тыгылып, көздөрү чанагынан чыга кете жастап, өзүнүн бир тууганын, ата-энеси өзүнүн баласын караганга дарманы келбей калат. Анткени бул күн ушунчалык коркунучтуу күн болгондуктан жаш бала дагы картайып кеткен абалда беттери бырышып кеткенге чейин жетет. Бул күн ушунчалык оор жана коркунучтуу, ачуу күн болгондуктан сурнайдын үнүнөн адамдардын көздөрү чанагынан чыга кете жаздап, эмне кылаарын билбей алаңдашып, өңдөрү кубарып, мас сыяктуу абалда өздөрүн жоготуп, эмне кылаарын билишпей, жүрөктөрү кекиртегине тыгылып калышат. Бул күн ушунчалык оор күн. Бул күн Аллахтын ачуусу келген күн. Бул күнү жада калса, шайтандар дагы алаңдап, каяка жашынаарын билбей, ар кайсы тарапка алаңдап качышат. Себеби бул күндөрдүн акыркы күнү. Себеби бул эң акыркы заман. Бул деген себеби кыямат кайым. Бул деген жашоонун бүтүшү. Бул деген жооп берүүчү күн. Койго келгис бороон чапкындар, болуп көрбөгөндөй куюндар, жер титирөөлөр жана суу ташкындар, жердеги ааламат, жердин кыйрашы, ааламдын бүтүшү, дегеле бар нерсенин баарысынын акыркы күнү, жок болуш күнү, акыркы заман, кыямат кайым, жооп берүүчү күн. Жерден сырткары бүткүл ааламдын бүтүшү, башка аалам, башка планеталардын баарысынын бүтүшү, алар дагы өз огунан чыгып, бири-бири менен кагылышып, алардын сынык таштары жер бетине кулап жаап түшкөнүн элестеткиле. Ал эми жердин үстүндө, жер бетинде бир дагы соо жери калбайт. Бардык бар нерсенин баары жок болуп, кыйроого учурап, чаң асманга сапырыла, күкүмгө айланып кеткенге чейин жетет. Бул күн ушунчалык коркунучтуу күн. Бардык ааламга, бардык тирүү жандыкка,
бүткүл жанга өлүм келүүчү эң акыркы күн. Бул күнү жалгыз гана кудуреттүү Аллах Тааладан башка эч бир тирүү жан калбай турган коркунучтуу күн. Мына ушундай коркунуч, мына ушундай ааламат, мына ушундай кыйроо менен качан гана жер бетинде бир дагы тирүү жан калбай калган кезде, мына ошол кезде улуу жараткан Аллах Таала өлүм периштеси болгон Азраил алейхиссаламды чакырат. Чындыгында Аллах Таала баарын өзү жакшы билүүчү, бирок өлүм периштесинен сурайт: жер бетинде тирүү жан калдыбы? Мына ошондо өлүм периштеси Аллах Тааланын алдына келип жооп берет: о жараткан Аллах, жер бетинде бир дагы тирүү жан калбады. Бир гана Жабраил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Исрафил алейхиссалам жана өзүңдүн аршыңдагы бир топ периштелер калды. Дегенде жараткан Аллах Таала өлүм периштесине кайрадан буйрук берет: баргын, Жабраилдин жанын алгын, Исрафилдин жанын алгын, Микаилдин жанын алгын, жана менин аршымдагы калган периштелердин баарысынын жанын алгын. Өлүм периштеси алардын баарысынын жанын алып келген кезде Аллах Таала өлүм периштесине: дагы ким калды? Деген кезде өлүм периштеси: о жараткан Аллах, жер бетинде бир дагы тирүү жан калбады. О Аллах, албетте сен баарын өзүң жакшы билүүчүсүң. Ааламда бир дагы тирүү жан калбады. Жалгыз гана өзүң гана калдың, жана мен калдым. Деген кезде улуу жараткан Аллах Таала өлүм периштесине: чындыгында сен өзүңдүн кызматыңды толугу менен аткардың. Эми сен өзүңдүн жаныңды алгын. Дегенде өлүм периштеси дагы өзүнүн жанын өзү алып жок болот. Мына ошондо жалгыз гана Аллах Тааладан башка эч бир тирүү жан калбайт. Мына эми көрдүңөрбү? Кана кечеги жер үстүндө өзүнүн каалаганындай калчап басып жүргөндөр, кана кечеги жер үстүндө сулуулугуна, байлыгына, бийлигине, мансабына мас болуп жүргөндөр, кана кечеги дүйнөнү башкарган хандар, падышалар, кана кечеги төш кагып жүргөн кыйындар, кана алар кайда калышты? Мына эми көрдүңөрбү? Эми көрдүңөрбү? Аалам кимге таандык? Бүткүл ааламды башкарган ким экенин көрдүңөрбү? Ким түбөлүктүү зат экенин көрдүңөрбү? Ааламды башкарган ким экенин, жалгыздык кимге таандык экенин эми көрдүңөрбү? Бирок ушуну менен баары бүтүп калбайт. Бул болгону убактылуу жашоонун гана бүтүшү. Убактылуу адамдардын гана бул дүйнөдөгү сыноонун бүтүшү. Эми чыныгы жашоо башталат. Жалгыз гана Аллах Таала ха дегенде баягы Исрафил алейхиссаламдын жанын кайтарып берүү менен Исрафил алейхиссаламга сорнайды чалууга экинчи жолу уруксаатын берет. Мына ошол кезде Исрафил алейхиссалам сорнайын экинчи жолу тартат. Мына ошондо баягы өтүп кеткен адамдардын баарысы кайрадан өнүп чыккан дан сыяктуу жер үстүнө өсүп тирилип чыгышат. Алдыда Аллахтын улуу соту, сурак күнү күтүп турат. Жер жаралгандан бери бул дүйнөгө ким келген болсо, адам атадан тараган урпактардан бери, адам атадан тарта бүткүл пайгамбарларга чейин бул дүйнөгө ким келген болсо, ошонун баарын Аллах Таала сурак алуу үчүн кайрадан тирилтет. Бул дүйнөгө ким келген болсо, буга чейин ким өтүп кеткен болсо, баарыбыз, ар бирибиз мына ушул күнү, сурак күнү тирилип чыккан кезде адамдардын көздөрү алайып, жүрөктөрү оозуна тыгылган абалда болот. Алар өнүп чыккан дан сыяктуу тирилип чыккан кезде жылааңач абалда болушат.
Адамдар ушунчалык көп болгондуктан, тээ адам ата урпактарынан бери тирилгендиктен, бул дүйнөгө ким келген болсо, ошонун баарысы сурак берүү үчүн кайрадан тирилип чыккандыктан, жер үстүнө адамдар батпай калат. Алар бирин-биринин денесин караганга дагы дарманы келбей турган абалда болушат. Баарыбыз мына ушундай коркунучтуу абалда болуп турабыз. Бул чындыгында өтө сүрдүү, өтө коркунучтуу. Алдыда эмне күтүп турат? Мына ошол кезде адамдар эмне кылаарын билишпей, акыры баягы Адам алейхиссаламды эстешет. Ошентип адамдардын баарысы чогулуп барып, Адам алейхиссалам Адам атага барышат. Мына ошол кезде адамдардын баарысы Адам атага: "О Адам, бизге жардам кылчы. Эми биз эмне болобуз? Алдыда бизди эмне күтүп турат? Кантсе да сен биздин жол башчыбызсың. Кантсе да биз сенден тараганбыз. Бизге жардам кылчы. Кантсе да сен Аллах Таала менен бизге караганда жакыныраак эмессиңби? О Адам, эмне болорубузду билбей турабыз, биздин абалыбызды көрүп турасың. Бир нерсе кылчы. Аллах Таалага жалбарчы. Бизге жеңилдик кылсынчы" деген кезде Адам алейхиссалам: "О жок, мен силерге азыр жардам бере албаймын. Себеби дегенде улуу жараткан Аллах Таала буга чейин ачууланып көрбөгөндөй ачууланып турат. Мен силерге жардам бермек тургай, өзүмдүн абалым кандай болоорун билбей турамын. Анткени мен дагы күнөө кылганмын. Мен дагы Аллах Тааланын тыюу салган алмасын, жебе деген алмасын жеп күнөө кылып алганмын. Мен дагы Аллах Тааланын тыюу салганын укпай күнөө кылып алганмын. Азыр мен өзүмдүн абалым кандай болоорун билбей турамын. Мен силерге жардам бере албаймын." Мына ошол кезде Адам алейхиссалам өзү эмне кылаарын билбей турган болсо, анда биздин азыр абалыбыз кандай болот? Эми эмне болот? Мынакей азыркы учурда мынакей дал ушул видеонун уландысын даярдоо үстүндө кылдаттык менен иштөө учурундабыз. Ошондуктан бул видеого лайк басып, кийинки чыгарылышты күтүңүздөр. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.